Ардактуу сыйлык ээлери, заманыбыздын кадырлуу каармандары, урматтуу мекендештер, кечээ жакында эле эгемендигибиздин 32 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгиледик. Мына ошол эгемен мамлекетибиздин, эркин элибиздин, демократиялык коомчулугубуздун өзөгүн, өз ишин берилип сүйгөн жаратман, иштерман, чыныгы каармандар кармап турат. Бүгүн мен да дал ошол чыныгы каармандарыбыз өлкөбүздүн өнүгүшүнө жан дили менен, көзгө көрүнүктүү иши менен орчундуу салым кошуп жаткан мекенчил мекендештерибиз, мээнеткеч инсандарыбыз менен жүз көрүшүп отурганыма чын жүрөгүмдөн кубанычтамын. Себеби эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп атактуу ойчул Арыстанбек атабыз айткандай, эл сыйлаган, калк кастарлаган инсандарга мурдакыдай тааныш билиш же пара менен эмес, чыныгы эмгеги сиңген ата уулдарыбызга сый урмат менен мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу вазифасын аткаруунун өзү эле мен үчүн дагы чоң сыймык. Сиздерди мамлекеттик сыйлыктарыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу, соңку тарыхта Кыргызстан башынан кечирген сынаак учурларда мекенчил инсандарыбыз чыкты. Айрыкча бүгүнкү доордо керт башынын, жакындарынын, тар чөйрөсүнүн гана камын жебей, көр тирликке моюн сунбай, өзүм дебей, өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн ар кыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келе жатышат. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Урматтуу сыйлык ээлери, мен сөзүмдү эгемендигибиздин 32 жылдыгына карата көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер аталарыбыз Абды Сүйөркулов, Иса Хакунбаев жана Насирдин Исановго Кыргыз Республикасынын баатыры, Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры деген жогорку наамдарды ыйгаруу боюнча чыгарган жарлыктарыман баштоон эпкөрүп отурамын. Чындыгында эле бул инсандар мүлдө кыргыз журтчулугуна кеңири белгилүү экени талашсыз. Жогоруда айтканымдай, ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу, соңку тарыхта Кыргызстандын жүзүн, тагдырын, болмушун аныктай турган, жаркын келечекке багыттай турган өмүрү өрнөк инсандар дал ушул аталарыбыз болот. Алтын колдуу хирург Иса Коноевич Ахунбаев тууралуу ары узак дагы, ары кызыктуу дагы кеп кылсак болот. Себеби алгачкы операциясынан тартып, атак даңк күткөндө дагы бейтаптарга боорукер, камкор мамиле кылгандыгы алгач анын бийик адамгерчилик сапатынан кабар берип турат. Ал эми таланттуу дарыгердин илимий эмгектеринин натыйжасы дүйнөлүк медицинанын баа жеткис байлыгына айлангандыгынын анын шакирттери дайыма эскерип келишет. Сапатка катуу көңүл бурган СССР маалында Ахунбаевди ошол кездеги жаш окумуштууну Илимдер академиясынын биринчи президенти кылып бекеринен дайындабаса керек. Бого оорусун айыктыруудагы эмгеги, кыргыз кардиохирургиясын түптөөдөгү орду жана башка эмгектери аны көзү тирүүсүндө эле легендага айландырган. Легендага айланган улуу инсандын балдары, неберелеринин көбү медицинаны тандап, таманакы маңдай теринин натыйжасында Ахунбаевтердин династиясы жаралган. Кезинде мамлекеттик кызматтын бардык баскычтарын басып өтүп, Соода министри, Кыргыз СССРинин жогорку советинин бир нече чакырылышынын депутаты, Кыргыз СССРинин жогорку советинин төрагасы, министрлер кеңешинин төрагасына чейин жеткен Абды Сүйөркуловдун эмгеги далайга даңкталаары турган иш. Өкмөт башында турган мезгилде Улуттук Илимдер академиясын, опера жана балет театрын, Кыргыз мамлекеттик университетин аштырып, бир катар өнөр жай ишканаларды курдурган. Бишкек-Ош унаа жолун салуу чечимин кабыл алгандыгы эле канча сөз кылууга арзыйт.
Кыргыз элинин таалайына жаралган Насирдин Исанов таланттуу жетекчи жана темирдей эрки бекем инсан катары өлкөбүздүн ар кандай тармактарында мамлекеттик саясатта, курулушта, илимде, экономикада из калтырды десек болот. Ал эгемен Кыргызстандын өкмөтүн жетектеген алгачкы премьер-министр катары бир, Кумтөр алтын кени маселесин Кыргыз элинин кызыкчылыгына чечүүдө бекем позицияны карманып, өмүрүн берген мекенчилдиги менен экинчи рет тарыхта калды десек болот. Жамы кыргыз журтчулугунун жүрөгүнөн түнөк таап, экинчи кимин катары ырдалып келаткан айтылуу кыргыз жерин жараткан кыргыз элине белгилүү акын, котормочу Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры наамынын берилиши дагы элибиздин руханий көрөңгөсүн байытууга зор салым кошуп, адабият, маданият чөйрөсүндө өзүнүн орду бар чыгаан инсандардын эмгегин баалоо десек жаңылышпайм. Урматтуу мекендештер, биздин коомчулукта көзү тирүүсүндө барктаса деген сөздөр айтылып, бир катар кыргызстандыктардын аттары аталып калат. Чындыгында эле өсөр эл өзүн сыйлайт дейт. Өз тармагынын устаты аталып, ысымдары калк арасына кеңири сиңген мындай жарандарыбыздын эмгеги татыктуу бааланууга тийиш. Эң алды менен улуттун саламаттыгына, калкыбыздын ден соолугуна кам көрүүдө Ахунбаева деген зор ысымды татыктуу алып жүргөн, хирургтардын бүтүндөй бир армиясын даярдап чыгарган медицина илимдеринин доктору Нелли Ахунбаеванын эмгеги бааланып, Курманжан Датка орденине арзы болтургандыгынын өзү жалпы медиктерге чоң сыймык алып келет деп ишенем. Кыргыз адабияты менен кыргыз саясатынын далай ойгырларын басып өткөн илимдин дыйканы, саясаттагы тажрыйбасы менен жогорку кеңештин төрагалыгына чейин шайланган белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, адабиятчы, филология илимдеринин доктору, академик Абдыган Эркебаев агабыз быйыл туура 70-ке келип, Кутман Куракта турат. Бул 70 жылдык өмүрүндө айрыкча эгемендикке ээ болгон мезгилде Кызылдай эмгеги менен аталган эки тармактын эки тизгин бир чылбырын колго алып, элине ак кызматын өтөдү. Арабызда күн түнү эмгек кылган, турмуштагы таасирленткен окуяларды жан дүйнөсүнөн өткөрүп, көпчүлүктүн көөнүнө жаккан чыгармаларды айландырып келе жаткан акын жазуучу, драматург Меңди Мамазайырова апабыз дагы 80 жашты багындырып, жогорку даражадагы орден менен сыйланып, бүгүнкү салтанаттын шаңына шаң кошот деп ишенем. Дегеле чыгармачылыктын дыйканы, көптөгөн жаш акындардын жана манасчылардын устаты Асан Жакшылыковдун Ала тоодон ашып алыска аты булган акын жазуучулардын бири Султан Раевдин мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга режиссерлук кылып, таланты менен элге таанылган, бир топ белгилүү телефилмдерди жараткан Молдо Сейит Мамбетакуновдун өмүрүн тобокелге салып, чакан учак менен жер шарын айланып, кыргыз желегин канчалаган өлкөлөрдө желбиретип, Кыргызстаныбызды таанытып келген Союзбек Салиевдин жана башка эл сыймыктарынын эмгегин дагы баалабай коюуга болбойт. Арабызда олтурган Акиф Алафердов агабыз жекеле медицина жаатында эмгек сиңирбестен, Кыргызстан Азербайжан достук жана кызматташтык коомунун төрагасы катары эки өлкөнүн маданий, экономикалык, коомдук жана башка чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты тереңдетүүгө чоң салым кошуп келет. Ал интернационалист катары Кыргызстандын этносторунун маданий каада салттарына, тилине жана руханий баалуулуктарына карата толеранттуулуктун, сый мамиленин үлгүсүн көрсөтүп, мынакей бүгүн достук орденине арзы болтурат. 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чегара аймагындагы куралдуу кагылышууда жайкын тургундардын өмүрүн сактап калууда жана эң негизгиси ата мекенчегине душман бутун тебелетпей коргоп калууда берген антына бекем туруп, өмүрүн арнаган Мыктыбек Мурзажанов, Уланбек Улукбеков, Айбек Исманов сыяктуу баатыр жоокерлерибизге ар дайым башыбыз тийип таазим кылабыз. Эрдик медалына татыган ер азаматтарыбыздын аркасынан мекенчегин коргогон баатыр уулдарыбыз чыгаарына толук ишенебиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары,
Бүгүнкү салтанаттуу жыйыныбызда мамлекеттик кызмат, медицина, билим берүү, маданият, адабият, токой чарбасы, коопсуздук, ойлоп табуучулук тармактарында эл артисти, эл сүрөтчүсү, эл акыны ардактуу наамдарына даңк медалына татыган мекендештерибиз отурасыздар. Албетте, өлкөбүздүн өнүгүшүнө сиздер өз кесибиңиздер аркылуу ат көтөргүс зор иштерди жасап келесиздер. Мамлекетибизге, эли журтубузга арнаган ак эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин өтөлгөлүү өмүрүңүздөр кийинки жаш муун үчүн мыкты өрнөк болсо, ишмердигиңиздер бийик үлгү болуп калат деп терең ишенемин. Мекеним деген бийик сезим, көндүмгө айланган талбаган мээнет, сүйгөн кесибине берилүү сиздердин көкүрөгүңүздөрдө бекем уюганын билемин. Андан улам мындан ары дагы Кыргызстандын өнүгүшү, калкыбыздын бакубаттыгы үчүн арыбай да, чаалыкпай да эмгектене берериңиздерге үмүт артамын. Дагы далай жетишкендиктерге жетип, албан ийгиликтерди жарата бериңиздер, сыйлыгыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Рахмат.